Эки миң 14 жылы өлкөдө карапайым дыйкандардын малын өлтүргөн желмогуз пайда болду деген үрөй учурган кабар тарады. Болгондо да бул монстр канаттууларды малды жебестен канын гана соргон. Саат 4:30 эшикке чыксам тоогуяга кирип алып экөө тоокторду жеп атты. Бул окуяга улуттук телеканалдын журналисттери гана эмес, парламент депутаттары дагы кабатыр болушту. Это по интернету я искал, это как похоже на этот чупакабра, который в Латинском Америке или в России были такие существа, да, мутант. Вот таких зверей, оказывается, приходит и валит баранов и высасывает кровь, оказывается, как этот вампир. Мында сүйлөп жаткан адамдын үнүн тааныңыздарбы? Ал азыркы төрага кадимки Дастан Жумабеков болчу. Жануарлардын канын ичкен мистикалык жандыктын пайда болушу тууралуу кабар аз да болсо шек жаратып, кандай гана медиа сабаттуу адам болбосун, маалыматты дагы бир ирет текшерүүгө умтулушу керек эле. Чупакабранын бар экендиги документ түрүндө тастыкталган эмес. Ал эми табышмактуу кан соргуч, адаттагы жолбун иттер жана түлкү сыяктуу майда жырткычтар болуп чыкты. Анын үстүнө каны сорулган жаныбарлар атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин бир жактуу аныктама берилиши керек болчу. Жалпылап айтканда, сенсация жогорку деңгээлде болсо, бул биз үчүн алгачкы белги. Кабар канчалык укмуштуудай угулса, анын чын болушу күмөн. Андыктан бул кабарды дагы бир жолу текшерип чыгышыбыз зарыл. Бирок ойдон чыгарылган сенсациялардын бардыгы эле анчалык күлкүлүү же залакасыз деп айтууга болбойт. Көпчүлүк фейктер айрыкча шайлоо учурунда атайын манипуляциялашат. Ал тургай таасирдүү мүнөзгө ээ. Адатта алар талапкерлердин шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу же азайтуу үчүн шайлоочуну алдоо максатында жүргүзүлөт. Мисалга, Кыргызстан партиясы көчө жарнактарындагы каталардан улам бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын сынына кабылды. Дал ушундай жарнак такталардын биринде Кыргызстан сөзүндө Г тамгасынын ордуна англисче F тамгасы колдонулган. Ал эми партиянын талапкерлеринин биринин аты жөнү жаңылыш жазылып калган. Мындагы эки одоно грамматикалык катасы бар үгүттөө плакаты чын сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок маалыматты текшерүү аркылуу бул жарнамалык билдирүү фейк экенин тез эле аныктоого болот. Биринчиден, партия лидерлеринин бири арак бизнесине ээ болуп туруп, алкоголдук ичимдиктерге каршы күрөшүүсү күмөн жаратышы керек. Саясатчылардын атынан чуулгандуу фейк үгүт билдирүүлөрдү жасоо адаттагы көрүнүш. Бул мисалда Реформа партиясы сойкулукту мыйзамдаштырууну кааласа, ал эми Ыйман Нуру партиясы көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу ниетин каалаган фейк маалыматтарды көрсөк болот. Мында канчалык чуулгандуу жана сенсациялуу аталыш болсо, биздин сынчыл ой жүгүртүү дагы маалымат ойлоп табылып же бурмаланган деп айтууга тийиш. Демек, текшерүү керек дегенди билдирет. Айтмакчы, фейктер саясий партияларга карата эле эмес, партиялардын өзүлөрү тарабынан дагы жайылтылат. Мисалы, ошол эле Реформа бул сүрөт графикалык жасалма коллаж экендигин көрсөтпөстөн, өзүнүн урааны менен монтаждалган жарнак тактасын ретвит кылды. Кимдир бирөө муну зыянсыз фейктеши мүмкүн. Балким ошондой, бирок кийинчерээк жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланып, чындык катары дагы тарап кетти. Бирок сынчыл ой жүгүртүү жалган маалыматтарды ишенимдүү маалыматтардан айырмалоого гана эмес, алар жалпыга маалымдоо каражаттарында кандай максатта жайгаштырылгандыгын баалоого дагы жардам берет. Же журналисттик иликтөөгө ылайык баажылык көз боемочулук менен алектенген тараптын партиясы аткезчиликке каршы күрөшүү ниетин билдиргенин мисал кылсак болот. Это поможет отследить траекторию прохождения всех видов уплаченных налогов и пошлин, понижая уровень контрабандного потока в стране. Бул бизди ойлонтушу керек. Партия же өз шайлоочуларын бир аз шылдыңдап жатат, же өздөрүнө айтылган негизги сындарды жымсалдоого аракет кылууда. Сынчыл ой жүгүртүү жок дегенде сезимдерди фактылардан бөлүүгө жардам берет. Атамекен партиясынан чыккан талапкер Тилек Токтогазиев теледебат учурунда азыркы шайлоо өнөктүгүнүн эң эле эффективдүү амалдарынын бирин ишке ашырды. Система бул эмне? Биз жылда көрүп атабыз, бизде бюджет толбой атат да. Ким аябай көп уруулар болуп атат. Мына урууларды биз
мынтырып бат эле баарын ордуна коюп, урдалаткан акчаны бюджетти кайра толтуруп, биз сөзсүз түрдө ушул системаны мындай өзгөртөбүз да. Коррупцияга каршы күрөшүү чаралары жөнүндө айтып жатып, эфирге алдын ала даярдап келген лимонун стаканга сыгып салды. Лимон биз билгендей эле миллион деген сөзгө шилтеме. Башкача айтканда, мурдагы таасирдүү бажы кызматкери Райымбек Матраимовдун каймана аты. Бул ыкма күтүлгөндөй эле социалдык тармактарда резонанс жаратты. Бирок талдай турган болсок, эгер лимонду кадрдан алып салсак, анда коррупция менен күрөшүү зарылдыгы тууралуу кандайдыр бир жалпы эле билдирүү болуп калды. Бул ыкма чыны менен эле кызыктуу болду десек болот. Ошондуктан сөзүмдү жыйынтыктап жатып, кошумчалай кетчү нерсе, заманбап адам күнүнө болжол менен 7 саат уктаса, 9 саат иштейт жана медиа үчүн орточо 10 сааттай сарптайт. Демек, күн сайын бизге маалыматтын ири агымы келип жетет. Демек, ар бир билдирүүнү 2 жолу текшерүү мүмкүн эмес. Алынган маалыматтын бышыгын билүү үчүн сизде сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрү болушу керек. Айрыкча шайлоо учурунда. Анткени биз жакынкы 5 жылга партияларды шайлайбыз. Алар өлкөгө ойдон чыгарылган чупакабрадан дагы көп зыян келтириши мүмкүн.